Буга чейин Азия чемпиону болгон ушул салмакта Тынар Шашенбеков жок. Быйыл Кыргызстан чемпионатында ошондой эле бул салмак категорияда акыркы жылдары Калы Сулайманов беттешип келген, бирок Калы Сулайманов дагы бүгүн жок. Мындан улам Дастан Кадыров менен Сыймык Махмудов да Кыргызстандын чемпиону болгон мүмкүнчүлүк бар. Экөөсү тең буга чейин өлкө чемпионатында алтын медаль ут элек, менимче. Байкап туралы кандай жыйынтык болот азыр. Биринчи мүнөт, биринчи секундаларда эки тараптын азырынча тобокелдикке барбай абалды көзөмөлдөп турат. Кызыл трикочо балбан. Көптөгөн эл аралык белдештердин жетекчиси. Кыргыз Республикасынын спорт чебери Дастан Кадыров. Дастан. Спорт чебери экендигин айтууда. Буга чейин өлкө чемпион болуп элек, бир нече ийрим эл аралык белдештерде жеңгендигин айтууда. Бирок улуттук курама команда менен ошол ийри деңгээлде Азия же дүйнө чемпионаттарында барган эмес. Бир упай Сыймык Махмудовго берилди. Барына белек. Салтуу жаңы жылдык Остор акциясы. Vivo смартфонун сатып алуу менен белек алууга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол. Телевизор, Яндекс станция, рюкзак, свитшот, пауэрбанк, кулакчындар. Ал турга жап-жаңы Vivo смартфону. Жаңы жылга белек алууга жетишип кал. Барына белек, барына сонун маанай. Остор. Мейрамбек Ахметов менен байланыштуу. Мейрамбек Ахметов ошол эле Канатбек Жолчубеков, Канат Бегалиев сыяктуу балбандарды бийиктикке чыгарган Кыргызстандагы алдыңкы машыктыруучу. Аны эмесе Сыймык партерде канчалык деңгээлде ийгиликтүү колдонот, айландырып кетүү мүмкүнчүлүгү бар эки упай. Нары жака буруш керек, дагы эки упай жана килемдин сыртына чыгып кетти. Жалпы 5-0. Азиянын эң мыкты балбаны деп аталды. Эл аралык бүткүл дүйнөлүк күрөш уюму тарабынан тарых жаратуучусу болду. Кыргызстандын намысын бийик коргоду десек болот. 2021 жылы Олимпиаданын вице-чемпиону болсо, 2022 жылы Азиянын, дүйнөнүн, ошол эле ислам оюндарынын чемпиону болду. Жана Жалман Шашенбеков менен биргеликте 2022 жылы Кыргызстандын эң күчтүү спортчусу болду десек туура болот. 5-0 Сыймык Махмудов алдыда. Буга чейин Дастан Кадыровдун машыктыруучусу челлендж ыргытууга аракет кылган, бирок жанындагы жардамчылары айтор мүмкүнчүлүк азырынча кое тур деди окшойт. Өзүнүн алдыда дагы убакыт бар. Эгерде жеңип кала турган болсо эсеп 6-0 болуп кетмек. Түртүүгө аракетин жасайт, жана бир упай барбы? Ооба. Таманы чыгып кетти. Чыгып кеткенин көрдүк. Бир упай. Дастан Кадыров азыр ортодогу айырманы бир аз да болсо кыскартты. Дастан Кадыров белги кирүүнүн аракетин кылат. Сөзсүз түрдө жана калыстар азыр өзек эскертүү берүүдө. Бир аз пассивдүү күрөш алып барууда эки тарап, ошондуктан активдүүлүккө чакырууда. Биринчи 3 мүнөттүк жыйынтыкталды. Жана Акжол Махмудов байкесинин жанына келип, ага кеңеш берүүдө. Биринчи 3 мүнөттүк жыйынтыкталды. Жанында Бексултан Махмудов, дагы бир байкеси. Бексултан Махмудов Сыймык Махмудовдон караганда улуттук курамага кирип, алда Кыргызстан чемпиону болгонго жетишкен. Бексултан Махмудов дагы эртең килем үстүнөн күтүп калабыз. Акжол Махмудовду дагы 3-1 туган, үчөөсү тең. Менимче бул чемпионатта алтын медаль утуп
атасын кубандырууга аракетин жасайт. Атасы да көпчүлүккө белгилүү болуп калды окшойт. Буга чейинки ошол Акжол Махмудовдун ийгиликтеринен кийин азыр эми күйөрмандар Сыймык Махмудовго пассив деп айтууда. Көк түстүү күрөшчү пассивдүү беттеш алып барууда деп. Менимче биринчи бөлүктө Дастан Кадыровго пассив берсе, бул бөлүктө сөзсүз түрдө менимче Сыймык Махмудовго берип коюшу мүмкүн. Андыктан Сыймык күтпөстөн биринчи номер менен иштеш керек. Болбосо атаандашында ой жакшы аракет болду. Азыр Сыймык Махмудовдо мына азыр жок, бул жерде эми эркин күрөш болгондо бутка кирип өтө мыкты мүмкүнчүлүк албак Сыймык Махмудов. Бул жолкусунда анда мүмкүнчүлүк болбоду. Бир упай Дастан Кадыровго кетет. Эсеп 2-5. Жана коргонууда эми Сыймык Махмудов. Өз аракетин жасайт. Сыймык Махмудовго мына Акжол Махмудов, Бексултан Махмудов жардам берип күйөрмандык кылып жатса, Кабыл Кожомкул атындагы спорт ордосундагы күйөрмандардын көпчүлүгү же болбосо ошол нейтралдуу күйөрмандар көбүрөөк, бирок ошентсе дагы кыйкырып жаткан эки тараптын күйөрмандардын ичинен Дастан деп жан үрөп жаткандар көбүрөөк. Иштеш керек, азыр токтотуп коет менимче кайрадан. Акыркы аракет жок, болбоду, жана тургузат. Ооба. 1 мүнөт 41 секунда. Убакыт өтө көп, ачык айтканда. Андыктан бошобош керек. Акжол Махмудов отура албай жатат бир жерде. Отурса дагы 5 секундтан кийин кайра ыргып ордунан туруп кетип жаткандыгын байкасак болот. Мына ушул жерде кимдин пайдасында болот азыр? Ай, Сыймык Азамат абалды мыкты деңгээлде колдонууда. Дастан Кадыров бир аз күчтөн тайып калгандай. Ал ушул учурда буга чейинки даярдыктардын көрсөтүш керек. Буга чейин алда өзүнүн башкаруучусу менен атайын ушул турнир деп, ушул чемпионат деп бир нече айылап даярданып келген. Эми адаттагыдай эле, салтка айлангандай эле билебиз, Кыргызстан чемпионаты ар дайым январда жылдын башында болуп келет. Бул дагы өтө жакшы көрүнүш, анткени жылдын башында эле чемпион аныктап, ошол жылдын аралыгындагы ири турнирлерге кимдер барат, кимдер даяр, кайсыл балбан күрөш керек, ошол нерселер аныкталат. Акыркы 10 секунда. Бүттү менимче. Акыркы аракет. Сыймык Махмудов ошентип 63 килограмм салмакта Кыргызстандын чемпиону болууда. Куттуктайбыз. Жана Акжол Махмудов өзү чемпион болгондой эле көзүнөн дагы жаш алгандыгын көрүнөбүз. Мына Акжол Махмудовдун бизге көрсөтүүдө